Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайм. Биздин каналга катталып, лайк басууну унутпаңыздар. Умар бин Хаттаб разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Алла Таала ушул китептин, Курандын себебинен канчалаган инсандарды бийик даражага көтөрөт жана канчалаган инсандардын даражасын төмөндөтөт жана кор кылат. Кимдер Куранга ыйман келтирсе жана ага амал кылса, Алла Таала аларды дүйнөдө да, акыретте да даражасын көтөрөт жана сыйлайт. Ал эми кимдер ага амал кылбаса, Алла Таала аларды кор кылат. Бул Куран аяттары менен дагы бекемделген. Алла Таала ушул Курандын себебинен көптөгөн адамдарга хидаят берет, туура жолго салат жана көптөгөн адамдарды жолдон адаштырат. Бакара 26. Биз Куранды момундарга шыпа, мээримдүүлүк болсун үчүн жөнөттүк. Ал эми капырлар үчүн зыянды гана арттырат. Исра 82. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: ушул үммөттө көптөгөн эки жүздүү мунафык хафиздер болот. Кээ бир уламалардын айткандары Ихияда жазылган. Качан пенде кандайдыр бир сүрөнү окуп баштаса, периштелер ага Куран окуп бүткөнгө чейин рахмат дубасын кылышат. Ал эми башка бир пенде Куран окуй турган болсо, ал аны окуп бүткөнгө чейин периштелер ага каргыш айтышат. Кээ бир уламалардын айтылган инсан Куран окуп өзүнө өзү каргыш тилейт, аны өзү да билбейт. Курандагы Алланын каргышы залымдарга эмеспи деген аятты окуйт. Өзү залым болгондуктан ошол азапка кошулат. Ошондой эле Алланын каргышы жалганчыларга деген аяттын окуйт. Өзү жалганчы болгондуктан ошолорго кошулат. Амир бин Васила разияллаху анху айткан: Умар разияллаху анху Нафи бин Абдул Харисти Меккеге башчы кылып дайындаган болчу. Бир жолу андан сурады: талааларга көзөмөлчү дайындадыңбы? Ал жооп берди: ооба, бин Абзаны дайындагам. Умар разияллаху анху сурады: бин Абза ким болот? Жооп берди: ал биздин кулдарыбыздын бири. Умар разияллаху анху эмне үчүн кулду башчы кылдың? деп сурады. Ал Алла Тааланын китебин окугандардан эле деп жооп берди. Умар разияллаху анху бул хадисти айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Алла Таала Куранды себебинен көптөгөн адамдардын даражасын көтөрөт жана көптөгөн адамдардын даражасын түшүрөт. Абдурахман бин Ауф разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат: 3 нерсе кыямат күнү арштын астында болот. Биринчи, Куран инсан менен талашып тартышат. Курандын ички түшүнүгү жана сырткы түшүнүгү бар. Экинчи, аманат. Үчүнчү, тууганчылык байланыш жана ал жарыя кылат. Кимде ким мени кошкон болсо, Алла Таала аны өз мээримине коссун. Ал эми кимде ким мени үзгөн болсо, Алла Таала аны өз мээриминен үзсүн. Булардын арштын астында болгондугунун мааниси алардын өтө жакын болгондугу. Алла Тааланын алдында өтө эле жакын болот. Куран инсан менен тартышат дегендин мааниси кимде ким Куранды сактаган болсо, анын акысын берген болсо, жана амал кылган болсо, ошол инсандын атынан талашат жана ага шафаат кылат. Ошондой эле анын даражасын көтөрөт. Мулла Али Кар рахматуллаху алейхи Термизи рахматуллаху алейхиден риваят кылат: Куран Алла Тааладан пендеге кийим кийгизүүсүн суранат. Ошондо Алла Таалага сый таажысын кийгизет. Курандагы кийгизүүсүн суранат. Алла Таалага толук сый кийимин кийгизет. Андан кийин: эй Алла, сен ушул пендеңден ыраазы бол деп суранат. Ошондо Алла Таала өзүнүн ыраазычылыгын билдирет. Дүйнөдө эле жакшы көргөн кишинин ыраазычылыгынан өткөн нерсе жок. Ал эми акыретте болсо жакшы көргөн заттын ыраазычылыгына эмне тең келе алмак эле. Эгерде кимде ким Курандын акысын бербеген болсо, Куран андан: сен мага карадыңбы, сен менин акымды бердиңби деген суроолорду берип, андан түшүндүрүүсүн талап кылат. Шарх Ихаяда имам Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин сөздөрү мындайча келтирилет: бир жылда 2 жолу Куранды окуп чыгуу Курандын акысы. Кимдер Куранды окушпаса, ушундай күчтүү тартышуучунун алдында эмне деп жооп беришер экен? Өздөрү ойлонуп көрүшсүн. Өлүм болсо сөзсүз келе турган нерсе.
Андан качып кутулууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Курандын ички жана сырткы мааниси дегени анын сырткы маанисин ар ким түшүнөт. Ошондой эле анын ички мааниси бар. Аны ар ким түшүнө бербейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде түшүндүргөн: кимде ким Куранды өз ою менен айтса, эгер ал туура болсо да, ал катаачылык кылды. Кээ бир уламалар сырткы дегенди Курандын өздөрү дешкен. Ар бир киши аны окууда бирдей. Ички дегендин мааниси Курандын маанилери жана түшүнүктөрү деп айтышкан. Анда ар ким өз илимине жараша ар түрдүү болот. Абдулла бин Махсуд разияллаху анху айткан: эгерде силер илимди кааласаңар, анда Курандын маанилерине ой жүгүрткүлө. Аларда мурункулардын жана кийинкилердин илими бар. Ал эми Курандын мааниси үчүн анын шарттары жана адептери бар. Аны сактоо өтө зарыл нерсе. Бүгүнкү күндөгүдөй эмес. Биз арабча сөздөрдү билип алып, же болбосо эч бир сөздү билбестен Курандын котормосун карап алышып, өз ойлорун айтып башташат. Илимдүүлөр Куранды чечмелөө үчүн 15 илимди билүү зарыл экендигин айтышкан. Убакыттын тар болгондугунан ушул тууралуу кыскача айтып өтөм. Курандын ички маанилерине жетүүгө ар кимдин эле билими жетпегендиги ушундан маалым болот. Биринчи, лугат, сөздүк. Андан Курандагы ар бир сөздөрдүн маанилери билинет. Мужахид рахматуллаху алейхи айткан: кимде ким Алла Таалага жана кыямат күнүнө ыйман келтирсе, анда ал арабча сөздөрдү билбестен туруп, Курандын мааниси туурасында ооз ачпасын. Бир нече сөздөрдү үйрөнүп алуу да жетиштүү эмес. Себеби бир нече маанини билдирген кээ бир сөздөр бар. Ал болсо ошонун ичинен бир же эки маанисин билет. Бирок ал Курандагы түшүнүк эмес, башка түшүнүк болуп калат. Экинчи, нахви, грамматиканы билүү да зарыл. Себеби ироп өзгөргөндө сөздүн мааниси да толугу менен өзгөрүп кетет. Ироп бул араб сөздөрүнүн эң акыркы тамгасынын асты жана үстүнө коюла турган белги. Ироптун нахвини үйрөткөндө гана билет. Үчүнчү, сарф. Илимин билүү да зарыл. Себеби сөздүн уңгусу өзгөрсө, сөзсүз мааниси да өзгөрүп кетет. Бин Фарис рахматуллаху алейхи айткан: кимде ким сарф илимин жоготсо, ал көп нерсени жоготуптур. Аллама Замахшари рахматуллаху алейхи Аджубайти тафсирде жазган: Куранда биз ошол күнү ар бир инсанды анын жол баштоочусу менен чакырабыз. Бани Исраил 71. Төртүнчү, иштикок. Муну билүү да өтө зарыл. Себеби сөз качан эки тамырдан чыга турган болсо, анын ар түрдүү мааниси болот. Мисалы, масих деген сөз, анын тамыры масхун, мааниси сүртүү жана нымдык колду бир нерсенин үстүнө сүртүү. Ошондой эле анын тамыры масахат дегенден да чыгат. Мааниси өлчөө жана ченөө дегенди билдирет. Бешинчи, илми маани да билүү зарыл. Андан сүйлөмдүн түзүлүш жагынан мааниси билинет. Алтынчы, илми баян да билүү зарыл. Бул илимден сүйлөмдүн ачык жана жашыруун мааниси бир нерсе салыштырмалуу экендигин билип аласың. Жетинчи, илми бади. Бул илимден сүйлөм айтылганда анын кооздугу, көркөмдүгү билинет. Ушул 3 илимди илми балагат деп аташат жана муфассир Куранды чечмелөөчү үчүн эң керектүү илимдерден болуп эсептелет. Себеби Куран башынан аягына чейин мужиза, таң калтыруучу. Ушул илимден ыйык Курандын мужизаларын билүүгө болот. 8. Илму кыраат. Муну билүү зарыл. Себеби ар түрдүү кырааттардын ар кандай маани чыгат. Бир маанисине караганда экинчи маанисине үстөмдүүлүк берилет. 9. Илму акоид де билүү зарыл. Себеби Куранда кээ бир аяттар бар. Анын сырткы мааниси Алла Таала үчүн айтылуусу туура эмес. Ошондуктан аяттын башка ылайыктуу маанисин тавил чыгаруу зарыл. Мисалы, Алланын колу алардын колунун үстүндө. Фатх 10. 10. Усулу фихх. Мындан далил чыгаруу жолдору билинет. 11. Асбабу нузул. Аят кайсыл учурда эмне үчүн түшкөндүгүн билүү. Анын билгенден кийин аяттын мааниси кеңири түшүнүлөт. Кээде аяттын негизги мааниси анын
эмне үчүн түшкөндүгү билингенден кийин гана маалым болот. Экинчи, насиху мансухту билүү да зарыл. Өкүм өзгөргөн аяттар амал кылынып жаткан аяттардан айырмалансын. 13. Илму фикх, ислам мыйзамдарын үйрөнө, шарият өкүмдөрүнүн майда бөлүктөрүн үйрөнгөндө анын негизги алынган жери да билинет. 14. Курандын кыскача айтылган аяттарынын чечмелениши тууралуу айтылган хадистерди да билүү зарыл. 15. Ушулардын баардыгынан кийин илму вахби, аны Алла Таала өзүнүн өзгөчө пенделерине берет. Ушуга карап хадисте да көрсөтүлгөн. Кимде ким билгенин амал кылса, Алла Таала ал киши билбеген илимди берет. Али разияллаху анхудан ушуга тиешелүү бир сөз айткан. Бирөөлөр сизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзгөчө илим үйрөткөнбү, же башка элдерге айтпастан сизге гана осуят кылганбы деп сураганда, Али разияллаху анху бейишти жана жанды жараткан затка касам, Алла Таала өзүнүн сөзүн, Куранын түшүнүү үчүн элдерге берген. Түшүнүктөн башка эч нерсе билбейм деп жооп берди. Бин Абид Дуни рахматуллаху алейхи айткан, Курандын илими жана андан чыккан нерсе жээги жок, деңиз сыяктуу. Жогоруда айтылып өткөн илимдер Куранды чечмелөөчү үчүн аспап сыяктуу. Эгерде кимдир бирөө ушул илимдерди билбей туруп Куранды чечмелей турган болсо, анда ал өз ою менен чечмелеген болуп эсептелет. Андай кылууга шариятта тыюу салынган. Сахаба разияллаху анхумдар өздөрүнүн тили араб болгон. Ал эми калган илимди алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам илим чырагынан алышкан. Аллама Суид рахматуллаху алейхи айткан, сен илму вахбини алууга инсандын кудурети жетпейт деп ойлосоң керек. Чындыгында мындай эмес. Аны алуунун жолу анын аспабын алуу. Ал аспаптар аркылуу Алла Таала ушул илимди берет. Мисалы, илимге амал кылуу, дүйнөгө кызыкпоо жана башка ушуга окшогондор. Кимия Саадатка жазылган. Куранды чечмелөөдө 3 түрдүү адам аны түшүнө албайт. Араб тилинин илимин билбеген адам, экинчи, чоң күнөөнү күнөө деп эсептебеген же бидаат жасаган, динде жок нерсени дин деген киши. Ошол күнөө жана бидааттын себебинен анын жүрөгү караят да, ушул себепти Куранды түшүнө албайт. Үчүнчүсү, итикад, ишеним жагынан сырткы түшүнүккө ишенет. Куранда жазылгандан ага каршы боло турган болсо жана анын көңүлүнө туура келбесе, мындай киши да Куранды түшүнө албайт. Эй Алла, бизди мындайлардан сакта. Абдулла бин Амир разияллаху анхунан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Куран ээсине кыямат күнү айтылат. Куранды оку жана бейиштин даражаларына көтөрүл жана ачык айкын тажвид менен оку, дүйнөдө окуганыңдай. Сен акыркы аятка жетсең, ошол сенин даражаң болот. Куран ээси Куранды жаттаган адам деген мааниде. Мулла Али Кар рахматуллаху алейхи өтө көп нерселерди мисал келтирип ачык айтып өткөн. Бул жердеги фазилет Куран жаттаган киши хафиз үчүн гана айтылган. Куранды карап окуган киши буга кошулбайт. Биринчиден, хадистеги сахибул Куран деген сөз да ушуну көрсөтөт. Экинчиден, бул жерде Куранды да карап окуучу адам болушу ыктымал болсо да, Муснат Ахмадтын риваятында өзү билген Куранды окуганга чейин деген сөз да ушул жерде хафиз экендигин билдирет. Миркатта жазылган, Куранды карап окуса, Куран ага каргыш айткан адам бул жерде кошулбайт. Бул сөз бир хадиске карап көрсөтүлгөн. Хадисте мындайча: көптөгөн Куран окуган кишилер болот. Алар Куран окуган кезде Куран аларга каргыш айтат. Себеби кайсыл кишинин ишеними түз, туура болбой туруп Куран окуса, анын Куран окугандыгы кабыл болуунун далили эмес. Хаваридждер Али разияллаху анху каршы турган топ туурасында ушул сыяктуу көптөгөн хадистер келген. Тартил бул ачык, айкын оку. Бул жөнүндө Шах Абдул Азиз рахматуллаху алейхи өзүнүн Куранды чечмелөөсүндө жазган тартил деп сөздүктө ачык айкын, түшүнүктүү кылып окууну айтат. Ал эми шариятта болсо бир нече эрежелер менен Куран окууну айткан. Биринчи, тамгаларды жакшылап чыгаруу, башкача айтканда өзүнүн ордунан чыгаруу. Тоонун ордуна тә чыкпасын, же дооттун ордуна зоо чыкпагандай болсун. Экинчи, вакфта токтой турган жерде жакшылап токтоо. Васыл, ката, сүйлөмдү кошуу жана бөлүүдө өзүнүн ордунан башка жерде келип калбагандай болсун.
Үчүнчү, аракеттерди тамган үстүнө жана астына коюла турган белгилер толук ачык чыгаруу. Төртүнчү, үндү бир аз жогору көтөрүү. Окуган Куран кулакка угула турган болсун жана андан жүрөккө да таасири болсун. Бешинчи, үндү түздөөдө муңдуу болуп, ал жүрөктү таасирлентсин. Себеби муңдуу үндүн таасири жүрөккө тез жетет жана андан рухка да күч-кубат көп берилет. Ошондуктан дарыгерлер айтышат, эгерде дарынын жүрөккө тез таасир этүүсү зарыл болсо, анда дарыны жагымдуу жыт менен аралаштырып пайдалануу керек. Ошондо гана жүрөк аны бат өзүнө кабыл алат. Кайсыл дары менен боорду дарылай турган болсо, аны таттуу нерсеге аралаштырып берүү керек. Себеби боор таттуу нерсени өзүнө тартып алат. Менин оюмча да, эгер Куран окуу учурунда жагымдуу жыт колдонула турган болсо, анда ал жүрөккө эң жакшы таасир берет. Алтынчы, таштит, күчөйтүү жана маттарды созууну толук чыгарып окуу. Себеби мындай тартиптүү окуу менен Курандын улуулугу билинип, эң жакшы таасир берүүгө да жардам болот. Жетинчи, Алла Тааланын боорукерлиги жана азабы тууралуу баяндалган аяттардын акысын толук берүү. Ушул 7 нерсени сактоо тартил деп аталат. Булардын баардыгынын максаты бир гана нерсе, ал Куранды түшүнүү жана ага ой жүгүртүү. Үммү Салама разияллаху анхудан кимдир бирөө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Куранды кандай окугандыгын сурады. Ал мындай деп жооп берди. Ал баардык аракеттерди, башкача айтканда, тамганын астына жана үстүнө коюлуучу белгилерди толук чыгарып окуучу жана Курандын ар бир тамгасы өз-өзүнчө тактаана билинчү. Маанисин түшүнбөсө да тартил менен окуу мустахаб. Бин Аббас разияллаху анху айтат: мага Бакара жана Али-Имрон сүрөсүн тартилсиз окуганга караганда, Ал-Кория жана Иза Зулзилат сүрөлөрүн тартил менен окуу жакшыраак. Хадисти чечмелөөчүлөр жана уламалардын айтуусу боюнча, жогорудагы хадистин мааниси ар бир аятты окуу менен инсан бейиште бир даража көтөрүлөт дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан бейиштеги даражалар Куран аяттарынын санына барабар экендиги бул хадисте маалым болду. Инсан канча аят жаттаган болсо, анын орду бейиште ошончолук жогорку даражада болот. Ал эми кимде ким баардык Куранды жаттай турган болсо, анда ал эң жогорку даражада болот. Молла Али Кары рахматуллах алейхи жазган. Хадисте айтылат: Куран окуган инсандан өткөн жогору даражалуу эч ким жок. Ошондуктан Куран окуучулар аяттын санына жараша көтөрүлүшөт. Аллама Дани рахматуллах алейхи Курандын аяттары 6000 же андан да көп экендигине аалымдардын макул экендиктери тууралуу жазган. Андан жогорку саны боюнча 204, 14, 19, 25, 36 сыяктуу ар түрдүү ойлор айтылат. Ихиянын шархында жазылган ар бир аят бейиште бир даража. Куран окуучу инсанга окуган аятына жараша бейиштин даражасына көтөрүл деп айтылат. Кимде ким Курандын баардык аяттарын толук окуса, анда ал бейиштин эң жогорку даражасына жетет. Ал эми кимде ким Курандын кандайдыр бөлүгүн окуй турган болсо, анда ал ошол даражага ылайык көтөрүлөт. Кыскача айтканда, даражага көтөрүлүүнүн аяктоосу окуунун аяктоосу менен аныкталат. Менин оюмча бул хадистин дагы башка мааниси бар. Эгерде туура болсо, анда ал Алла Тааланын жардамы менен, эгер туура эмес болсо, анда бул менин өзүмдүн кемчилигимден. Ал мындайча: жогорку хадистеги даражаларга көтөрүлүү ар бир аят үчүн бир даража берилет. Бул аяттын саны боюнча эмес, себеби даража көтөрүлүүдө тартил менен же тартилсиз окуунун эч кандай байланышы жок. Бир аят окуган болсо, мейли ал тартил менен болсун же тартилсиз болсун, бир даража көтөрүлөт. Балким мунун тескерисинче, хадистеги даражанын көтөрүлүшү тартилдин кандай экендигине байланыштуу болот. Тартил менен жана тартилсиз окуганына жараша. Ошондуктан дүйнөдө канчалык тартил менен окуса, ошончолук тартил менен акыретте окуй алат жана ошого жараша даражасы деле көтөрүлөт. Молла Али Кары рахматуллах алейхи бир хадисти риваят кылган. Эгерде инсан бул дүйнөдө Куранды көп окуган болсо, Куран акыретте да анын эсинде болот. Эгер антпеген болсо, анда аны унутуп калат. Алла Таала мээримдүүлүгүн насип кылсын. Көптөгөн кишилердин ата-энелери динге кызыгышып балдарына Куран жаттатышат.
Бирок ал өзү ага көңүл бурбагандыктан жаттаган Курандарын бул дүйнөдө эле унутуп коет. Анын каршысында бир хадисте келген кимде-ким Куранды жаттап жүрүп жана жаттоонун аракетиндеги кыйынчылыктардын баардыгын көтөрүп өлгөн болсо, каарылардын жамааты менен бирге тирилет. Алла Тааланын берген нерсеси түгөнгүс, бирок аны алуунун каалаган адамдар барбы? Акын айткан: анын белектерин баардыгы үчүн эй шейиттер, сен аларга татыктуу болсоң эмне үчүн албадың? Абдулла бин Масгуд разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кимде-ким Алланын китебинен бир тамга окуса, ага ошол тамга үчүн бир жакшылык берилет. Ал эми бир жакшылыктын сообу 10 жакшылыкка барабар. Мен алиф, лам, мимди бир тамга деп айтпаймын. Бирок алиф өзүнчө тамга, лам өзүнчө тамга, мим өзүнчө тамга деп айтамын. Мунун мааниси төмөнкүчө. Башка амалдар толугу менен бир амал болуп эсептелет. Куран алар сыяктуу эмес. Анын ар бир бөлүктөрү да толук амал болуп эсептелет. Ошондуктан Куран окуудагы анын ар бир тамгасы бир жакшылык иш болуп эсептелет. Ал эми бир жакшылык иш үчүн Алла Таала тарабынан 10 эсе көп сооп берүүгө убада кылынган. Ким бир сооп кылып келе турган болсо, ага 10 сооп берилет. Ан'ам 160. Бул эң аз дегендегиси. Алла Таала кимге кааласа жакшылыгына соопту көбөйтүп берет. Ар бир окулган тамга бир жакшылык иш болуп эсептелет. Аны мисал кылып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алиф, лам, мим бир тамга болуп эсептелбей тургандыгын, бирок алиф өзүнчө, лам өзүнчө, мим өзүнчө тамга болуп эсептелерин айтты. Ошондуктан алиф, лам, мим 30 жакшылык ишке барабар. Эми бул жерде алиф, лам, мим Бакара сүрөсүнүн башталышындагыбы же Алам таро кейфе фаала роббука би асхабил фил сүрөсүнүн башындагыбы? Муну тактап көрөлү. Бул жөнүндө ар түрдүү ойлор айтылган. Эгер Бакара сүрөсүнүн башталышындагы боло турган болсо, анда жазылыш жагынан болот. Себеби ал жазылганда 3 эле тамга, ошондуктан ага 30 сооп берилет. Эгер Фил сүрөсүнүн башындагы боло турган болсо, анда Бакара сүрөсүнүн башындагы алиф, лам, мим окулуш жагынан 9 тамга болот. Ошондо ага 90 сооп берилет. Байхаки рахматуллах алейхинин риваятында мындай деп айтылган: мен айтпаймын бисмиллах бир тамга деп. Ба өзүнчө, мим өзүнчө, син өзүнчө, өзүнчө тамга болуп эсептелет. Муаз разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат: ким Курани Каримди окуса жана ага амал кылса, аны ата-энесине кыямат күнү ушундай таажы кийгизилет. Анын нуру күндүн нурунан да нурдуу болот. Эгерде ошол күн силердин үйүңөрдө болсо, анда Куранга амал кылган адам тууралуу силердин кандайча оюңар бар? Курани Каримди окуп жана ага амал кылгандын берекесинен аны окуган кишинин ата-энесине күндүн нурунан да бир нече эсе нурлуу болгон нурлуу таажы кийгизилет. Башкача айтканда, күн ушундай алыстыктан ошончолук нур чачат. Эгерде ал үйдө боло турган болсо, анда албетте андан да жарык жана нурлуу болот. Окуган кишинин ата-энесине кийгизилген таажынын нуру үйдөгү, дүйнөдөгү нурлуу болгон күндүн нурунан да жарык болот. Бул ата-энесине берилүүчү белек. Ал эми окуган кишиге кандай сооп берилет? Аны өзүңүз ойлоп көрүңүз. Ошонун себебинен башкаларга берилгендин абалы ушундай болсо, анда аны өзүнө андан да бир нече эсе көп берилиши керек. Анын ата-энесине анын бул дүйнөдө жаралышына жана ошол илимдин алгандыгына себепкер болгондугу үчүн гана ушундай сооп берилет. Күндүн үйдө болуусун салыштырууда өткөн маанилерден башка дагы бир мааниси нур, жарык, жакын болгондо толук көзгө көрүнөт. Ошондой эле дагы бир терең мааниге карап да көрсөтүлгөн. Ал мындайча: кайсыл нерсе дайыма жаныңда болсо, ошол нерсени жакшы көрүү жана ага карата терең сүйүү пайда болот. Ошондуктан күн алыста болгондугу себебинен ал жат көрүнөт. Ал эми анын өтө жакын болуусу менен ал сүйкүмдүү болуп калат. Ушундай эле күндүн баары бирдей пайдаланышат. Бирок ал кимдир бирөөгө таандык болгон болсо, анда ошол адам үчүн кандай гана сыймык. Хаким рахматуллах алейхи Бурайда разияллаху анхудан
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде риwayat қылған: кимде-ким Құран оқыса жана ага амал қылса, ага нурдан жасалған таажы кийгизилет. Ал эми анын ата-энесине бүткүл дүйнөнү салыштырса, ага тең келе албаган 2 кийим кийгизилет. Ошондо алар: «Эй Алла, бул кийимдер эмне үчүн берилди?» деп сурашат. «Бул балаңдын Куран окугандыгынын ордуна» деп жооп берилет. Жамилов Фафайде Тибран рахматуллах алейхи Аннас разияллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин риwayat кылат. Кимде-ким өзүнүн баласына Куран окуганды үйрөтсө, анын мурунку жана кийинки бардык күнөөсү кечирилет. Ал эми кимде-ким өзүнүн уулун Куранды толук жаттаткан болсо, анда ал кыямат күнү 14 күндүк толгон айдай нурлуу болуп тирилет. Анын уулуна окуу деп айтылат. Жана уулунун окуган ар бир аяты үчүн атасы бир даражада көтөрүлөт. Ошентип бул Куранды аяктаганга чейин уланат. Баласына Куран жаттаткандыгы үчүн ата-энеге ушундай фазилеттер бар. Ушул эле эмес, дагы бир нерсени угуңуз. Эгер сиз Алла сактасын, өзүңүздүн балаңызды татыбаган акчага кызыгып, динсиз кылып койсоңуз, сиз ушул түбөлүктүү сооптон эле кур калбастан өз мойнуңуз менен да Алланын алдында жооп бересиз. Сиз эгер коркуп, бул молдо хафиз болуп мечиттин нанына муктаж болуп калат деп сүйүктүү балаңызды ушундан сактаймын десеңиз, анда эсиңизде болсун, сиз аны түбөлүктүү кайгыга салып жатасыз. Ошону менен бирге өзүңүздүн мойнуңузга өтө чоң жоопкерчиликти алып жатасыз. Хадисте айтылган: ар бир киши өз кол астындагыларына жоопкерчиликтүү. Андан ошолор тууралуу суралат. Аларга канчалык дин жеткизди? Ооба. Албетте айыптардан сак болуңуз жана аларды да сактоого сөзсүз аракет кылыңыз. Биттеп кетет деп кийим кийбей коюу бул акылсыздык. Албетте аны таза тутууга аракет жасоо керек. Кыскасы, эгерде балаңызды динчил кылып тарбия берсеңиз, анда сиз өз жоопкерчилигиңизден кутуласыз. Ошондой эле качанга чейин бала тирүү болсо жана канча жакшы амал кыла турган болсо, сиз үчүн дуба, истихфар кылат. Бул сиздин даражаңыздын көтөрүлүшүнө себеп болот. Бирок дүйнө үчүн татыбаган акчага кызыгып, аны динден кур калтырып койсоңуз, өзүңүздүн ушул кылганыңыздын кыйынчылыгын гана тартпастан, ал бала канчалык бузукулук, күнөө иштерди кылса, сиздин амал китебиңиз ошол күнөөлөрдөн бош калбайт. Алла үчүн жаныңызга күйсөңүз боло. Дүйнө өтүп кете турган нерсе. Өлүм чоң-чоң кыйынчылыктын түбү. Бирок кайсыл кыйынчылыктан кийин өлүм келбесе, анын түбү жок.